түшкөн өмүр. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Жиде бул аралыкта кызын канча ирет үйүнө чакырса да келбей жатты. Келсе да 1-2 саатка келип, инилерин эркелетип кетет. Мурункудай түнөп калбай турган болгон. Окуусу татаал жана сабактары көп экенин айтып качат. Сагындык. О, тиги Ширинге барып келчи. Кече сойгон малдын этинен жеткирип кел. Өзүн эле чакыр да. Келбей жатат. Энеси да ооруканага жатып, жеп ичкен эмне болуп жатат десең чунак кыздын. Же сен менен кошо өзүм да барайын. Койсоңчу алтыным. Белим ооруп жатат деп жатасың. Эс ал жатып, мен өзүм барып кабар алып келем, деди Сагындык аялына камкор болуп. Макул ошент деген Жиде оюнда жаман нерсе жок ишенип кала берди. Сагындын бул камкорлонуп жаткан бет кабынын артында кандай арам ой жатканынан кабары жок кызына жиберди. Кеч күүгүн болуп калганда Ширин бөлмөсүнө алма алып келип аарчып жеп жаткан. Бир убакта эшиги шарактап ачыла баштады. Ордунан ыргып турду кыз. Ким болду экен, апамбы? Анда ачкыч бар беле? Үйдү мага тапшырганда ачкычты берген да. Дагы ким? Сагындык жок, болушу мүмкүн эмес. Көз ирмемчилик убакыт ичинде ушуларды ойлоп жиберди. Сагындык эшик алдына келип, коңгуроону басайын деп барып кайра чөнтөгүнөн ачкычты алып чыгып өзү ачып кирди. Үйдү тапшырганда өзүндөгү ачкычты алып калган болчу. Үйдөн чыкканда эле ошол түн көз алдына тартылып, Шириндин аппак денесин кучактап, эзгилеп жатканын элестетип шилекейин жутуп алган. Жолдо келе жатып ичимдиктен бир аз ичип да алды. Ошентип түштө үйдөн чыккан Сагындык минтип кеч күүгүмдө кирип келди. Бутунун учу менен үйгө кадам койгон, аны төркү бөлмөдөн жаңы гана чыккан Ширин тосуп алды. Эмне келдиң, деди Ширин. Коркуп турса да анысын билдирбеске аракет кылып кайраттуу, бирок баары бир үнү титиреп чыккан эле. Сага келдим, апаң жиберди, деди Сагындык камарабай бутун чечип жатып. Эмнеге? Муну берди, ашканага кой да кет. Кантет бул кыз? Үйгө келген адамды да ушинтип тосуп алат бекен? Жок дегенде наныбыз тий дебейсиңби? Кантсе да атаңдын ордуна атамын, деди ырсаңдап. Сен адамсыңбы? Сен атасыңбы? Түкүрдүм сага, чыгып кет үйдөн. Эмне эле катындардай ажылдайсың? Колуңдан алсызды басынткандан башка нерсе келбейт. Жыргатып койгоң келет, апаңды сени деле жыргатып койгом. Жогол, кыйкырба. Сагындык көздөрү кызарып улам кызга жакындай берди. Кыйкырамын, өзүң эле уят болосуң. Ширин бөлмөгө чуркап киргенде артына Сагындык басып жыгылды. Тийбе, жогол дейм. Ширин болгон күчү менен Сагындыктын бетин чапчып аймалап жатты. Жап оозуңду. Полдо экөө алышып жатып, Ширин ары жакта жаткан алма кесип жаткан бычагын көрдү. Тыпырап колун созуп бычакты араң алды да Сагындыкка сайып жиберди. Кай жерине, кантип матырып алганын деле билбейт. Аябай ызасы чогулуп калганга өзүн токтото албай бир нече жолу сайып жиберди. Биринчи бычакты матырганда аюудай айкырган Сагындык бир убакта сулк этип кыймылсыз жатып калды. Ширин колундагы канды көргөндө гана токтоду да бычакты ыргытып жиберип бурчка тыгыла калды. Эми гана ыза үстүндө эмне кылып салганын түшүндү. Түн. Илим 3-чү кабаттагы ашканасынын жарыгы күйүп турган Шириндин үйүнөн көз албай отура берди. Кеч күүгүмдө кызга келген Илим үйдү айланчыктап жүрө берди. Ширинди сагынып, сүйлөшүү үчүн келген. Ошондон бери кыздын үйүнө бара албай, же чакыра албай, экиленип үйдү айланып басып жүрөт. Эх, аттиң десең. Бүт эркин жыйып ошол келгенде эле Шириндин үйүнө келгенде эмне? Балким азыр эле ичкериде болуп өткөн каргашаны алдын алмак, кызды сактап калмак. Бирок ушул пенденин эркинин жоктугу дейбизби, же бир бүтүмгө келе албай буйдалып жатканда көп нерсени жоготуп алат турбайбы? Илим да ушул экиленип жатканда Ширинди түбөлүк жоготуп алганын түшүнгөн жок. Кыздын үйүнүн алдына чейин келип кире албай кете берди. Ал эми бул убакта Ширин не сабалда отурган,
чындап эле илимдин жардамына муктаж эле. Күңүрт тарткан бөлмө. Чала жабылган пардадан ай ичкерини корккондой карап аңдып турат. Чачылган төшөк, буюмдар, бөлмөнүн ортосунда сагындыктын эбак муздап калган жансыз денеси, канга чыланган килем жана бурчка тыгылып, колдору менен бирге бети да канга боелуп, кийимдери айрылган Ширин. Сырттан кирген адамга бөлмө укмуш коркунучтуу көрүнмөк, так эле триллер кинолорундай. Ширин ордунан козголбостон сагындыктын денесин тиктеп, эки тизесин кучактап таң аткыча отура берди. Сүрүлүп таң атканча кирпик какпай чыккан Жиденин негедир жүрөгү түнү бою түпөйүл болуп тынчтана албай, башкача бир өрөөпкө ооруп чыкты. Анан калса түш женде кеткен сагындыктан да дайын жок. Эчен ирет Шириндин үй телефонуна чалып көрдү. Жооп жок. Деги аман болсо экен дегени менен жүрөгү тынч алчудай эмес. Акыры өзү кызынын үйүнө жөнөдү. 3-кабатка көтөрүлүп, өздөрүнүн темир эшигине келгенде анын чала жабылганын көрүп, жүрөгү ан сайын шуу дей түштү. Шашып үйгө кирип, кызын чакырды. Ширин. Босогодо сагындыктын бут кийими турат. Анын жанында кечээ өзү салып берген сумкадагы эт. Ашкананын жарыгы күйүп турат. Төрдөгү бөлмөгө акырын басып баратты. Азыр кирип бир жамандыктын үстүнөн чыкчудай жүрөгүнүн сокконун айт. Бөлмөнүн эшигин түрттү. Ортодо сагындык жатат. Кирип эле жарыкты күйгүзүп кантип бакырып жибергенин өзү да билбей калды. Бул чаңырыктан кийин гана өзүнө келгендей, Ширин ыйламсырап апасына жүткүндү. Апа! Жерде жаткан сагындыкка бараткан Жиде кызынын абалын көрүп ан сайын бакырды. Ширин кызым, Ширин! Эмне болду? Ким кол салды силерге? Айт, жакшысыңбы? Сага тийишпедиби? Жиде ыйлап жатып кызынын жүзүнөн сылап суроолорду берип жатты. Ширин ан сайын өпкөсү көп ыйлап башын чайкайт. Азыр мен милицияга чалам. Азыр кызым, тез жардам. Шашкалактап конок үйгө бараткан Жидени кызы колдон тартып токтотту. Керек эмес, ал түндө эле өлүп калган. Эмне? Кантип? Ким? Эстеп калдыңбы? Эмне талап кылышты? Тоноочулар бекен? Апа, аны мен өлтүрдүм. Эмне? Ширин, сен? Апа, укчу мени. Болгону мени угуп кой, анан макулмун милицияга тапшырсаң да. Ширин ыйлап жатып апасына баарын айтып берди. Биринчи жолу сагындык өзүнө кол салган күндү да айтты. Мен сени аяп, инелерим үчүн бул чындыкты ичиме көмүп жашап келгем. Бирок өкүнбөймүн. Макул эми өмүрүм түрмөдө өтсүн, кайгылмын. Ширин өз чындыгын чырылдап айтып болуп, өкүм күткөн адамдай апасынын алдында башын шылкыйтып отурду. Жиде бир гана нерсени азыр уккандары, көргөндөрү баары жалган болуп калса, же түшү болуп калса экен деп ичинен тиленип, жаратканга жалынып көздөрүн жумуп отура берди. Көзүн ачканда кызынын апакай жүзү канга боелуп, жоодураган көздөрү каканак жашка толуп турганын көрүп, өзүнүн көзүнөн да мончок жаштар томолонуп кетти. Кечир кызым. Ширинди бооруна басып озондоп ыйлап кирди. Акмак апаңды кечир. Сени унутуп салган мени кечир. Кантип мен билбей жүрдүм. Жаным кызым, периштем, гүлүм. Жиде кызын бооруна басып сүйлөнө берди. Көз алдына кызынын кичине убагы тартылды. Жаңы төрөлгөндө күйөөсү Тилектин канчалык кубанганын эстеди. Тилек, кечир. Аманатыңды асырап кала албадым. Сенин кызыңды кордотуп алганым үчүн кечир. Кызынын бул тагдыры үчүн күйөөсү көрүндө тик тургандыр. Эч качан Жидени кечирбестир. Канча убакыт өткөнү белгисиз. Бир убакта Жиде өзүнө келип кызын жүзүнө каратып сүйлөп жатты. Ширин такыр күтпөгөн, оюна келбеген чечимди айтты. Ширин, тур. Тез жуунуп кийимиңди котор. Бул айрылган кийимдерди сумкаңа салып биздин үйгө кет. Апа, деди көздөрү алайып. Тур дейм. Ойлонууга убакыт жок, кана бычак. Жиде кудум жакшы чечим чыгаргандай жеңилдене ордунан элпек туруп кыймылдай баштады. Ары жакта жаткан бычакты алып арчып туруп, өзү катуу кармап алды. Жерде жаткан сагындыктын денесиндеги канды алып, колдоруна, жүзүнө сыйпады. Өзүнүн үстүндөгү кийиминди айырып,
ага дагы канды сыйпап салды. Мунун баарын жинди болгон адамдай Ширин чекеде карап тура берди. Апасы кудум мурун кылып жүргөндөй шыпылдайт. Эмне турасың? Тез жуунуп чык. Ширин шашып жуунуучу бөлмөгө чуркады. Ал жуунуп кийимин которуп чыккыча жийденин абалы коркунучтуу болуп чыгыптыр. Чачтары саксайып, ирейтсиз жазылган, бети башы кан, көйнөгү айрылган, бир көзү көгөрүп, чекеси сыйрылган, колдору да көп. Апа, Ширин ыйлап жиберди. Мунун баарын апасы кантип кылганына акылы жетпей турду. Кызым, гүлүм менин, ыйлаба, баары жакшы болот, сөз берем, жакшы болот. Эсиңде болсун, эч кимге ооз ачпа. Сен кече биздин үйдө түнөгөнсүң. Биз Сагындык экөөбүз бул жака келгенбиз. Андан аркысын билбейсиң. Уктуңбу? Жок, жок. Ширин башын чайкап ыйлай берди. Ук мени жакшылап. Мен тез эле чыгам ал жактан. Сен жашсың, келечегиң бузулат. Тергөөгө барганда сыр алдырба. Билбейм дегин. Кызым, түшүндүңбү мени? Ширин башын ийкегилеп ыйлап жатты. Бар эми кет. Акырын эч кимдин көзүнө чалдыкпай кет. Тиги сумканы көтөрө кет. Ширин апасын кучактап алды. Жийде бат эле колун бошотуп Ширинди түрттү. Кет дейм. Кызы шалдырап босогого жеткенде жийде артынан кыйкырды. Ширин. Бери бурулуп апасын карады кыз. Балдарды жакшы кара. Суранам, алар сенин инилериң. Ушул учурда жийденин үнү көз жашына буулугу араң чыкты. Сөз берем, деген кызы шыбырап үйдөн чыгып кетти. Ээн батирде жалгыз калды жийде. Кызы чыгып кетээр менен жанатан жыйнап турган кайраты алда кайда жоголуп, озондоп ыйлап кирди. Баары үчүн ыйлады. Кызынын кор болгон өмүрү, өзүнүн кайдыгерлиги үчүн. Чуркап бөлмөгө кирип жансыз жаткан Сагындыкты ургулап жатып да боздоп ыйлады. Акмак, ушуну кылмак белең. Менден эмне жамандык көрдүң, кызыма көз артканың эмнеси? Ал укпаса да ушинтип озондоп ыйлай берди. Бир убакта барып басылган жийде көзүнүн жашын сүртүп, телефонду бурап, трубканы кулагына такады. Алло, милиция. Ширин жол бою көз жашы тыйылган жок. Апасын аяп баратты. Эне баласы үчүн түрмө эмес, тозоктун отуна түшкөндөн да тайбайт экен го. Сот залы. Колдорун ушалап, арыктагандан көздөрү кирип кеткен жийде отурду. Залда болсо көз жашы токтобогон Ширин. Кабылова жийде, жолдошуңуз менен ортоңуздардагы пикир келишпестик эмнеден улам келип чыкты? Акча, деди суз жооп берген жийде. Тагыраагы? Акчаны бөлүшө албадык. Эмнеси түшүнүксүз? Мен аны өлтүрдүм, өкүнгөн дагы жокмун. Түшүнүктүү, башка суроом жок, деген прокурор ордуна барып отурду. Соту деле узакка созулган жок. Бардыгы бүт далил менен турган үчүн башка жагдайларды териштирип, ишти казууну эч ким каалаган жок. Ошентип жийде 20 жылга эркинен ажыратылды. Муну укканда Ширин чыңырып ыйлап жиберди. Качан апасынын колдоруна кишен салынып, эки милиция эки жагынан кармап, сот залынан алып чыгып баратканда кызы апасына жүгүрдү. Апа, жок апа, мен кантем? Шириним, балдарды сага тапшырдым, жакшы отургула. Жийде мүмкүн болушунча кызынын көзүнчө ыйлабаганга аракет кылды. Качан сот залдан чыкканда гана калчылдаган эки тизеси күчүн жоготуп жерге отура калды. Эки жагындагы эки милиция кармап калбаганда кулап кетмек, коркуп жатты. Эркиндиктен ажырап калган үчүн, түрмөнүн түнт, туңгуюк жашоосунан коркуп жатты. Анан дагы коркунучтуусу балдары сыртта кароосуз калды. Ширини калды. Ушул тапта жийде үчүн кайсы бири коркунучтуу эле. 20 жыл оңой айтылганы менен адам баласынын өмүрүнүн 1/3 бөлүгү экен. Ал эми жийде 20 жылда ал жактан тирүү чыгабы же өлүгү чыгабы белгисиз. Тирүү чыкканда деле жашоосу мурункудай болбосу анык. Айтоор чырмалган азаптуу коркунучтуу ойлор мээсин, акылын, аң сезимин чырмооктой чырмап бара жатты. Ширин канча күн ордунан турбай жата берди. Энеси да ооруканадан чыгып, Шириндин жанына келип жашап калды. Гүлдөй жайнап, бажырайып күлүп турган кыздын жүзүнө караңгы түн түштү да калды.
ошол күндөн мурункудай чын жүрөктөн күлгөнү жылмайганды койду. Ал эми көз алдындагы баягы каргашалуу түн дайыма тартыла берет. Атүгүл түшүндө да азап берген ошол жагымсыз элестер канча ирет түн ортосунда кыйкырып ойгонуп жатты. Тийбеңиз, жогол! Ширин бакырып барып ойгонду. Көкүрөгү демигип, көөдөнүндөгү жүрөгү соккону катуулап, өзү кара терге түшүп ойгонду. Кагылайыным десе деген энеси бөйпөңдөп өзүн айланып, үйдү ысырыктап жүрөт. Эне, жаман түш көрдүң балам. Энеси кыздын жанына отуруп бооруна басты. Шириним, бир нерседен катуу коркуп калгансың бейим? Жок эне, жакшы баары. Апамды ойлоп эзилип жүрөм. Ширин бир уурулугу кармалып калган адамдай көздөрүн ала качып ордунан козголду. Апаң эми өз тагдырын ушинтип чечти балам. Мен чай коюп келейин деген кыз энесинин жанынан чыккыча шашты. Сыртка чыкса короодо кичүү иниси Замир отурган экен. Жанына жакын келип катарлаш отурду. Эже, эми атам келбейби? Шириндин жүрөгү зырп этип кетти. Мына жашоосун талкалаган адамды канчалык унутайын десе да ага болбогон бир себеп. Мына жандан артык көргөн инилери ошол зөөкүрдүн балдары. Замир, сен чоң жигитсиң да эстүүсүң. Эстүү болбойм, атам келсинчи деген балакай көздөрүн жалдыратып эжесин карады. Ширин бул көздөрдү көргүсү келбейт. Башын чулгуп, бул азаптан кутулмакка баа деп бакырып качып кеткиси келди. Бирок Ширин оор үшкүрүп алды. Мындан ары минтип жата берсе болбосун түшүндү. Эми бул үйдүн бүтүндөй түйшүгү менен тиричилиги Шириндин мойнуна түштү. Окууга болсо ошол бойдон барбай калды. Кирген окуусунун акчасын төлөй алмак эмес. Макул деп кол шилтеп койду. Эми белин бекем бууп, базардагы апасынын ишин улантуу керек. Анан да батирин сатыкка коюп, акчасына апасын чыгарып алуу керек. Буюрса баары жакшы болот деп алдыга кадам койду. Алдыда өзүн дагы кандай сыноолор күтүп турганын билбейт. Ширин базарга чыга баштады. Ары жагынан баардык нерсеге эптүү, зирек кыз бат эле өздөштүрүп кетти. Эркектердин кийимин саткандыгы үчүн кардарларынын да дээрлик көпчүлүгү эркектер. Келген адамга жакшы сүйлөп, жылмайган кыз баарына жакты. Кыздын сулуулугуна кызыгып эле соода кылышып алып кеткендери көп. Мунун баары жайында маңдайлаш отурган Гүлүм деген аялга жакпады. Анткени анын дайымкы кардары, товарды дүңүнөн алып кеткен адам Ширинге ыктай баштаган. Бир-эки жолу Ширинден жакшы соода кылып кетти. Гүлүм өзү башынан жийдени жактырчу эмес. Эми болсо кызы. Карап тур, сени шашпагын. Кече эле келип алып менин кардарларымды тартып алганды көрсөтөм дейт ичинен кекенип. Ширин абакка апасын көргөнү келди. Чакан жолугушуулар өтчү жайда көтөрө келгендерин коюп апасын күтүп отурду. Темир эшик ачылып, өңдөн азган апасы кирип келди. Ширин апасынын кучагына кулады. Шириним деген жийде алсыз колдору менен кызынын чачтарын сылады. Кандайсың апа? Ооруп жатасыңбы? Эмне мынча өңдөн аздың? Кыйналып жатасыңбы? Мени кой балам, менде баары жакшы. Жийде көздөрү жашка толуп кызынын самайына сылады. Силер кандай отурасыңар? Окууң кантти, базар эмне болду? Апа, баары жакшы. Окууну 1 жылга токтоттум. Базарга чыгып алгам. Эмнеге таштадың окууну? Апа, буюрса батир сатылганы калды. Акча төгүп, мыкты адвокат жалдап сени чыгарып аламын. Анан баары ордуна келет. Сен иштейсиң, мен окуймун. Тилегиңден балам. Балдар кандай, ыйлашкан жокпу? Дейди кабат үрүн менен. Апа, сарсана болбо. Алар тигинин балдары болсо да менин инилерим, аларды жакшы көрөм. Мен да башында анын катачылыгы үчүн балдарды жек көрүп калбасам деп корктум. Бирок алар менин инилерим, жанымдан артык көрөм аларды, камсанаба. Акылдуу кызым менин. Апа, эмне мынча өңүң бозоруп кетти? Ширин, мен кош бойлуу экем. Жакында билдим 2 айдан өтүп калыптыр. Анда сени кое беришет экен да. Жок, дейди алсыз башын чайкаган жийде. Ушул жактан көз жарат экем. Бала түрмөдө төрөлүп, түрмөдө жашайт экен. Ширин колдору менен оозун жаап отуруп калды. Шириндин жашоосу 3 бөлүккө бөлүнгөндөй.
башында, кийин, анан. Биринчи бөлүгү бактылуу балалыгы, таттуу күндөрү, эркелик, кудум өмүрүнүн акырына чейин арналып жазылган бактылуу күндөрүнүн баары ошол биринчи бөлүгүндө калып кеткендей. Кийин башына түшкөн не деген азаптарды көтөрүп жатканды ойлогон. Балалыгымда өтө эле бактылуу жашап койгон окшойм деп. Анткени кийин анан андай бакыттын даамын сезе алган жок. Бакыт деген сөздүн өзүн, жок деги эле бул жашоодогу жакшы сөздөрдүн баарын унутуп жашады. Шириндин кийинки экинчи, үчүнчү бөлүктөрү өмүрүн жалаң гана кара өзгөйлүк, алдамчылык, чыккынчылык, таштап кетүү, ый, өч алуу, мерездик деген муздак сөздөр ээлеп, жагымсыз сезимдер курчап алды. Бара бара ошол жаман сөздөргө кулак эле эмес, өзү да көндү. Бул өмүрдө мээрим, жакшы көрүү, бирин бири аяп сүйүү деген бар экенин унутту. Асмандан жааган кардын сулуулугун көрбөй, муздактыгын гана сезип, жааган жамгырдын жер бетин көгөртүп жашылдантканын билбей, жолдору баткак, чыла кылганын гана көрө алды. Өзү да ошондой баткак болуп, саздай соруп бараткан чыла коомго кантип аралашып, кирип, акырында батып отуруп, бүтүндөй чырмалып калганын билбеди. Баягы каргаша баскан кара түндөн кийин жашоосунун экинчи бөлүгү башталды. Ширин али жашоонун мындай чоң агымына даяр эмес болчу. Анын баладай баяоо жүрөгү чоң адамдардын мындай ыпластыктарын түшүнө ала турган деңгээлге жете элек болчу. Бирок бул турмуш деген ташбоор мугалим сенин даяр же даяр эмес экениңе карап отурбайт экен го. Сокку берип, жыгылсаң шылдыңдап гана карап, теңселе ордуңдан турганда качан сокку берип жыгылтып турат экен. Качан сен анын соккуларына туруштук берип, ордуңдан козголбой кайра ага каршы туруп калганыңда тийбей калат. Бирок ага чейин өмүрүң түгөнөт. Апасынан кайтып базардагы орунун көңүлсүз ачып жаткан Ширинди коңшу сатуучу аял кепке тартты. Ширин, ай Ширин. Ой эже кандайсыз? Кечиресиз, ой менен болуп сиздерди байкабай. Ообай, жанатан бери сайрап какшайм укпайсың. Кечиресиз. Макул эми, жийдеге бардыңбы? Кандай, жакшы жүрөт бекен? Апам жакшы. Курган өмүрү ушундай экен да эми арга жок. 20 жыл деген оңой эмес да. Буюрса кайра арыз жазып, берилген мөөнөттү кыскартууга болорун айтышты. Аракет кылабыз. Ширин элпек кыймылдап табарларын жайгарып жатып сүйлөдү. Ооба, ошенткиле. Негедир Гүлүмгө Шириндин бул сөзү жакпагандай ооз учунда сүйлөдү. Баса, биз эртең табарга барган атабыз. Чыгасыңбы биз менен? Билбесем мен кайдан? Кантип алууну деле билбейм да. Ширин көңүлсүз иинин куушурду. Ой, эмне анча сарсанаа болосуң? Мына мен турбаймынбы? Ушунча жылдан бери жийде менен табарга барып келип жүрүп, эже сиңдидей эле болуп калбадыкпы? Мен жардам берем. Чын элеби? Деген кыздын жоодураган көздөрү ан сайын жайнап кетти. Анан эмне? Рахмат эже. Биринчисинде эле жардам берсеңиз мен өзүм үйрөнүп аламын. Камсанаба. Жакшы болбодубу? Товар азайды деп кыжаалат болуп жаткам. Көңүлү көтөрүлө кудуңдап алган кыз өз ишине киришип кетти. Анын ар бир кыймылынан көз албай карап отурган тушундагы Гүлүмдүн ичинде кандай кара ой жатканын кыз кайдан билсин? Сатыкка коюлган үй бир жуманын ичинде сатылып кетти. Болгонду да нак акчага сатты. Буюрса товар алып келип алса, анан апасына адвокат жалдап чыгарып алат. Кала берсе апасы кош бойлуу. Бул анын сотто акталышына бир аз болсо да жардамы болор деп үмүт кылды Ширин. Ширин такыр эле сабакка келбей, акыры анын окуудан четтетилери тууралуу токтом чыкканда, Илим кызды издеп үйүнө келди. Эшиктин коңгуроосун баскан Илимге кичинекей кыз эшик ачты. Сиз кимсиз? Чачын экиге сербеңдетип байлап алган кыз Илимди тааныбагандай тиктеди. Ширин, сенин эжеңби? Үйдөбү? Жок, деген кыз башын чайкады. Кайда? Сиздин атыңыз ким? Кыз кайра Илимге суроо узатты. Илим, эжең кайда? Аида? Кызым ким экен? Деп ашкана тараптан чыккан аял эшик алдына келди. Саламатсызбы эже? Саламатчылык, келиңиз. Ширинди мүмкүн бекен? Биз бул үйдү жакында эле сатып алдык, деди тигил аял кызын артына алып жатып.
сатып алганбыз. Ширин кайда? Илим бул сөздү ичинен ойлоп, бирок сыртына чыгарып жиберди. Сиз менимче бул үйдүн мурунку ээсин айтып жатат окшойсуз. Ооба, Ширин деген. Жаш кыз сатты, атын Ширин деген. Сиз анын кайда жашаарын билбейсизби? Жок, анысын билбейт экем. Бирок борбордук базарга чыгып иштейм дегендей кылды эле. Рахмат эже, рахмат. Эми кайдан таптым деп кайгырып, жүзү томсоро түшкөн жигиттин кубанып чуркап кеткенин көргөн аял баш чайкап күлүп койду. Борбордук базар, ала күү түшүп дарыядай агылган эл, ичине канчалаган тагдырларды камтыган бул базардын ичинен жалгыз Ширинди эми кантип табат? Кайсы бурчунан баштаар экен? Жол боюна мөмө чөмөсүн коюп алып сатканы, тилемчилик кылганы, араба түрткөнү, чөнтөкчүсү, андан көп ызы-чуу базар. Ошол күнү айлананы караңгы каптап, базарга жабылганга чейин издеп таппай койду кызды. Самандын ичинен ийне издеп жаткандаймын. Мынабу аянты канча гектарды ээлеген базардан аны кайдан тапмак элем? Же бир аныгын билбесем, балким бул базарда иштебейттир. Бирок башка кай жактан издейм аны? Андан көрө бир аз болсо да үмүт бар, эртең да келем деп ойлонуп барат дилим. Эртеси кайра эле ошол көрүнүш. Жык-жыйма болуп шагыраган элдин агымына кошулуп, базарды аралап жүрдү. Бүгүн да тапкан жок. Көгүм түшүп, баары орундарын жаап атканда көзүнө тааныш караанты көрдү. Ооба, дал өзү да. Колундагы көтөрүп бараткан оор баштыктарына карабай, түп-түз басып бараткан кыздын келбетинен тааныды. Ширин! Илим кубанып кеткенден кантип кыйкырып жибергенин да билбейт. Кызга чуркады. Артынан чыккан үндөн бурулган кыз өзүнөн 4-5 кадам арыда турган Илимди көрдү. Сен кайдан? Таптым. Илим келип эле кызды катуу кучагына басып алды. Бир аз убакыттан соң экөө тынч жерге келип маңдайлашып отурушту. Илим сагынган экен кызды. Жөн эле ушул турган сулуу, бирок муңайым жүзүн сагыныптыр. Эмнеге баарын таштап салдың? Деди, кыздан көзүн албай акырын сүйлөп. Ох, онтоп алды кыздын жүрөгү. Үнү кандай жагымдуу. Көздөрүчү, мээрим менен эзилип тиктегеничи, камкордугучу. Бирок мунун баарына өзү татыктуу эмес да. Неге минтип кайрадан келди десең? Башкасы башка, бирок ушул Илимге кезикпеш керек эле. Ага болгон өзүнүн оргуштаган сезимдери көздөрүнөн окулчудай жигитти батынып кароодон качат. Жанында көп эмес, бир аз эле турса анын кучагына бой таштоого даяр болуп, өзүн араң карманат. Баарына кол шилтеп, баарын айтып туруп Илимди жетелеп, алыстарга, керек болсо дүйнөнүн башка бурчуна кеткиси келет. Бирок эмнени баарын таштадым? Кыз кайдыгер унчукту. Баарын, окууңду, мени, биздин сезимдерди. Окугум келген жок, жөн эле убакытты, анан акчаны кетиргендин эмне кереги бар? Алдап жатасың. Мен окууну каалабайм. Чоң энем мени мажбурлап окуткан, бирок кийин баары бир окуй албайт экениме көзү жеттиби унчукпады. Таштап салдым. Ширин! Илим алдындагы кашыкты кармалап отурган кыздын колдорун кармады. Билинер билинбес болуп титиреп жаткан экен. Айтчы, эмне болду? Эмнени жашырып жатасың? Баа деп акырып ийсем гана Ширин ичинен ушинтип ойлоду. Мынчалык жумшак сүйлөөчү суранам. Мен азыр күчтүү болушум керек, деп жатты ичинен тиштенип. Эч нерсе болгон жок, баары жакшы. Эң сонун, окуу мен үчүн эмес. Анан экөөбүздүн сезимдерди таштадың дейсиңби? А бизде сезим бар беле? Ширин ушул убакта өзүнүн кайратына кийин да таң калып жүрдү. Кантип мынчалык ташбоор боло алды десең? Кантип жанып турган анын көздөрүнө карап туруп мазактуу жылмайды? Ошондогу Илимдин бозоргон жүзү. Мен сени жакшы көрөм, Ширин. Мен да, бирок дос катары. Илим, мен үйгө барышым керек. Кечир сага үмүт бергеним үчүн. Мени менен сенин жолуң такыр башка. Ширин баштыктарын көтөрүп чыгып кетти. Илим болсо ошол ордунда кала берди. Бул өзү билген Ширинби? Жок, кудум алмаштырып салгандай. Же болбосо Шириндин ичине башка бирөө киргизип койгондой. Же башынан эле ушундай муздак жан беле.
Бирок анын көздөрү муңдуу болчу. Ошол көздөрүнө бир айтылгыс да, жашырылгыс да сыр жаткандай. Ширин ыйлап баратты. Өмүрүндө пайда болгон эркектерден жалгыз Илимге гана сезим ойгонгон. Анын экинчи, үчүнчү бөлүктөгү кыямат жашоосундагы жалгыз жарык Илим болгон. Азыр да, кийин да. Өзүнүн азыр эле Илимдин алдында аткарган ролун карап, мыкты актриса экенине таң калды. Ушул экөөнүн акыркы жолугушуусу болуусун каалады Ширин. Башка Илим деген адам жашоосунда да, жолунда да пайда болуусун каалаган жок. Бирок бул деген табышмакка бай сыноолуу жалган дүйнө деп аталат. Тагдырдын буйругу менен инсандын каалоосу эч бири-бирине дал келбейт. Деги аның ишеничтүүбү? Албетте, сен аны көрдүң да. Өңүндө сөз жок, бирок бизге кандай иштеп берет? Акыл кандай иштеп берери сага байланыштуу. Аны башка жолу жок кылып чарасыз калтыруу керек. Эми сен мындай иштерге тажрыйбалуусуң го, мени кантип торуңа түшүргөнсүң? Деген күлүм көздөрүн сүзүп жанындагы акылга жармашты. Сенин ишиң башкада. Ал эми бул кыз так, өңү бизге жакшы иштеп берет дечи. Аны колго алууну пландоо керек го деп ойлоп жатам. Оңой эле кылтакка илинүүчүлөрдөн эмес бул кыз. Акыл жанындагы күлүмгө маани бербей, көз алдына мөлтүрөп турган Ширинди элестетип, шилекейин жутуп алды. Анда эртең табарга чыккыла, мага кабар берип турасыңар да. Макул деген күлүм акылдын өзүнө көңүл бурбай койгонуна таарынгандай тултуюп калды.